19. Шосседе жүрүп бара жаткан эки унаанын ортосунда аралык 100 км. Унаалардын ылдамдыктары 80 жана 60 км/саат. Бир сааттан кийин ортолорунда аралык канчага барабар болот дейт. Ошондо эки автомобиль бар, А жана Б, 100 км ортосундагы. Эгерде бул жака жүргөн болсо, бул 80-де жүрөт, бул 160-ты жүрөт. 160-ка эмне кылам? 80-ди кошом. Ой, 80-ге 60-ты кошом, 140 болот. Анан так, 80-ге 60-ты кошсом 140 болот. Бул жака 80, бул жака 60 өтүп кетти. 140 болсо, 100дөн экөө тең бири-бирин көздөй жүргөндө, бул 80-ди жүрсө, бул жака 60-ты жүргөн болсо, 140 ооба. Анан 100дөн 140-ты алып кое турган болсом, 40. Демек, бул жака өтүп кетет. Бул жака өтүп кетет да, ортосунда аралык эмне болуп калат? 40 болуп калат. Бирок бизге айткан жок да, автомобилдер кандай жүрүп баратат, бири-бирин көздөй жүрүп баратабы же бирин-бири кубалап баратабы. Эгерде бул жакты көздөй жүрүп аткан болсо, бул жакты көздөй жүрүп аткан болсо, анда анын кубалоо ылдамдыгы бул 60, бул 80 болсо, 80ден 60 алсам 20 болот. Демек, бир саатта эмне болот? Бир саатта экөөнүн аралыгы 120 болуп калат, 120 болуп калат. Жок, 80 болуп калат. Себеби 100дөн мен 20-ны кемитип койсом, экөөнүн ортосу аралыгы кыскарат да, бул уже буга кубалап жетип баратат. 80 болот. Бирок эгерде бул жакты көздөй жүрүп аткан болсо, бул автомобиль биякты көздөй жүрүп аткан болсо, анда 20 км ашып кетет. Ошондо 120 болот. Көрдүңөрбү? Анан экөө тең эки жакты көздөй айдаган болсо, бул жака, бул 80, бул жака 60 менен айдаса, 80-ге 60-ты кошсом 140, ага экөөнүн ортосунда аралыкты 100дү кошсом, жалпы биригип 240 болот экен. Демек, Г варианты бизге туура келет экен. Андан кийин 20-чы тапшырманы карайлы. 20-чы тапшырмада гек коридорду бойлой 7,2 км/саат ылдамдыкта чуркап баратат дейт, 7,2 км/саат. Чук аркасынан велосипедде кубалап баратат дейт. Чуктун ылдамдыгы гектикине караганда 2 эсе жогору дейт. Демек, муну мен 2-ге көбөйтүп койсом, 14,4 бул чук, бул гектин ылдамдыктары да. Бул муну кубалап баратат. Эгерде экөөнүн ортосундагы баштапкы аралык 100 метр болсо, анда чук канча убакытта гекке жетет дейт. Ошондо муну кубалоо ылдамдыгы эмне болот? 7,2 км/саат ылдамдык менен жетет буга. Андан кийин метр секундага айландырышыбыз керек экен. Экөөнүн ортосундагы ылдамдык 100 метр экен. Мен 7,2-ни километр секундага айландырайын. Аны үчүн 1000ге көбөйтүп туруп, 10-го көбөйтүп туруп 36-га бөлүп коюшум керек. Ошондо 72 бөлүнгөн 36 болот дагы. Эмне болот? 2 болот. 50 секундта жетет экен. 100 метрди 2-ге бөлүп койсом 50 секунд.